Mına бүгүнкү күндөгү согуш, бүгүнкү күндөгү кан төгүүлөр, бүгүнкү күндөгү ажырашуулар мынанын кесепети. Тилдин кесепети. Тил контролдо эмес. Ошон үчүн ата-энесине дагы, үй бүлөсүнө дагы, падышага дагы баарына жаман сөз сүйлөй берет. Баарыбир бар. Бири-бирине кеттен экен, туганына, досуна тил менен. Унчукпай эле коюп турганда проблема чечилди эле да. Азыр бүгүнкү күнү эң чоң проблема тилди контролдоо. Эң чоң проблема. Күн темасында номер 1 ушуну коюш керек өзү. Мына кетип калганда. Электебей сүйлөйбүз да. Ойлонбой сүйлөйбүз. Кудайдан коркпой сүйлөйбүз. Жооп берем деген жоопкерчиликсиз сүйлөйбүз. Бунун баарына сөзүңө Алла угуп атат. Периштелер жазып атат. Гыйбат деген эмне? Мусулмандын айыбын айтуу. Жала деген эмне? Жок айыпты оюңан чыгарып туруп, токуп туруп айтуу. Сөккөн деген эмне? Тил менен. Каргаган деген эмне? Тил менен. Жалган деген эмне? Тил менен. Калп айткан кандай? Тил менен. Алдаган кандай? Тил менен. Тилдин иши өтө ролу күчтүү экен да булчу. Адамдын денесинде тилдин ролу өтө чоң экен. Узакты жакын кылып, жакынды узак кылып кое деген. Жакшы адамды оорутуп коет. Ооруган адамды сакайтып коет. Тил бар го? Жыланды ийинен чыгарат дейт.